Арыбаңыздар, урматтуу асыл инсандар, Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен 27 сабак өзүн өзү башкарууга жана убакытты ишмердүүлүктү башкарууга өзүн өзү тарбиялоо деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Өзүн өзү тарбиялоо максатка багытталган ишмердүүлүк. Ал эми ар кайсы максаттуу ишмердүүлүк бул башкарууну талап кылат. Демек, өзүн өзү тарбиялап, өсүп өзгөртүү үчүн адам өзүндөгү убакытты ишмердүүлүгүн, оюн, кыялын, пейилин, каалоосун, эңсөөсүн, эмоциясын башкара билүүсү керек. Өзүн өзү башкарууну тарбиялай алган адам ийгиликке, мурат максатына тез жетет. Себеби биздин максатыбыз бийик болсо да, ага жеткире турган биздин жан дүйнө, пейил, энергиябызды ага тоскоолдук кыла турган напси, эркиндик эңсөөбүздү башкара билүүбүз абзел экен. Ошондуктан, урматтуу угармандар, өзүн башкарууга тарбиялоо деген сөз бул өзүнүн ички энергиясын, кубатын максатына багыттап, ошону кыймылга келтирүү керек. Ал үчүн, урматтуулар, өзүндөгү жалкоолук, ашыкча каалоо эңсөөлөрдү токтотуп, аны чектей билүү керек. Демек, өзүн өзү башкаруу бул чексиз кыялдана билүүсүн да башкара билүү болуп саналат экен. Ал эми кыялдануу жакшы чыгармачылыктын башталышы, бирок качан максатка багытталса, ал ойго айланат. Ар кандай ой, кыял, план, тилектер амал менен гана жакшы ишке жарап максатка алып барат. Чындыгында ойлонуп, кыялданып, ийгиликке жетүүнү максат, ниет кылып жүргөндөр өтө көп. Бирок алар ошол багытта кыймылга келбейт. Күндө максатына бир кадам жасоо керек. Ошолорду максатка буруп, кыймылга келтирүү бул ишмердүүлүк болуп саналат. Өзүн өзү башкарууга тарбиялоо бул убактысын, оюн, ишмердүүлүгүн эле башкаруу эмес, туура эмес иштерден өзүн токтото билүүсү, напси эңсөөсүн чектөө да болуп саналат. Демек, буларды башкаруу үчүн койгон максатына жетүүнүн программасын, каражаттарын, анын жол ыкмаларын түзүп алуусу керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, башкаруу жөнүндө кеп кылабыз. Башкаруу бул өзү максатка жетүү үчүн жакшы каражаттарды кыймылга келтирүү, өтө зыяндуу иштерди, жоруктарды токтото билүү болуп саналат. Демек, өзүн өзү башкаруу да бул жеңил желпи иш эмес. Анткени ага баягы терс адаттары, напси, каалоо жана башка терс сапаттары тоскоолдук кылат. Алар менен күрөшө билүү үчүн чечкиндүүлүк, эрк керек. Демек, урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоодо эң зарыл сапаттардын бири бул эрк болуп саналат экен. Эң өкүнүчтүүсү, биз ага анча маани бербейбиз. Окууда, жашоодо, иште эрк керек болгон учурлар өтө көп кездешет. Ал эмес, күндө керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, демек, эрк бул өзү эмне? Ошону билип алыңыздар. Эрктин эң жөнөкөй аныктамасы улуу максаттарга жетүүдө. Кандайдыр бир кыйынчылыктар, тоскоолдуктар келип чыкса, аны жеңип өтүүдө адамдын ишеними, жан дүйнөсүнүн бекемдиги, туруктуулугу жана кебелбестиги. Ошондой адамдарды эрктүү дейт экенбиз. Демек, андай адамдар койгон максатына ийгиликтүү жетет, дегенинен кайтпайт. Кыйынчылык, жалкоолук ал эркти токтото албайт, кайра курчутат. Эгерде максаттын жолунда, күндөлүк турмушта биз эркти туура пайдалансак, бүтүрө турган иштер өтө көп. Мисалы, эртең менен таңда саат 5-6-ларда ойгонуп туруу. Бүгүн аткарам деген иштериңди өжөрлүк, туруктуулук менен аткаруу. Бул иштер зыяндуу, жасабаймын, барбаймын деген иштериңден өзүңдү токтотуу. Ошондой эле тапшырманы аткарам дегенде сайылып отуруп аткаруу. Терс сапаттарымды жоём дегенде туруктуулук менен күрөшүп аны жоюу. Берилген убада сөзгө бекем туруу. Демек, күндө байкалбаган жүздөгөн эрк катышып, эрк менен бүтө турган, эркти тарбиялай турган иштер болот. Биз ага анча маани бербейбиз. Эрким бош, эрким жок деп өзүбүздү актайбыз. А бирок чындыгында биз эркибизди тарбиялаган эмеспиз. Аны пайдаланып, жардамга да чакырган эмеспиз.
Анда эмесе урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ийгиликке жеткен бардык адамдардын бир гана сыры өзүн убакытты башкара билсе. Экинчи бир сыры эркин пайдалана билгендигинде экен. Анда эмесе эркти башкарып пайдалана билели. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.